Кутман кечиңиздер менен эфирде күндеми маалыматтык программасы. Аны мен Кундуз Кенжебаева алып барам, саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардын кыскача анонсу менен таанышып алыңыздар. Бүгүн президент Садыр Жапаров Өзбекстан Республикасынын Самарканд шаарында өткөн Борбор-Азия Европа бирлиги саммитине катышты. Акыркы 70 жылда Кыргызстанда мөңгүлөрдүн аянты 16% азайды. Бул тууралуу президент Борбор-Азия глобалдык климаттык чакырыктар алдында жалпы өркүндөп өсүү үчүн биригүү эл аралык форумунда сүйлөп жатып билдирди. Жогорку кеңеш миллионерлердин элиталык клубуна айланабы. Мындай пикир шайлоо боюнча конституциялык мыйзам тууралуу өтүп жаткан парламенттик угууда айтылды. Жалалабадда никап жана паранжага мыйзам менен тыюу салгандыгы боюнча рейд иштери уланып жатат. УКМК жана областтык милиция биргеликте райондорго чыгышты. Суга суунун талаш жараткан тарифи канча сом? Министр Бакыт Төрөбаев тарифтердин өзгөрүшүн түшүндүрүп берди. Президент Садыр Жапаров Өзбекстан Республикасынын Самарканд шаарында өткөн Борбор-Азия Европа бирлиги саммитине катышты. Биринчи саммиттин жыйынында сөз сүйлөгөн Ажо жакын коңшулар менен өз ара пайдалуу кызматташтыкты тереңдетүү Кыргызстандын тышкы саясатынын негизги артыкчылыктарынын бири экенин баса белгиледи. Андан сырткары мамлекет башчы кечээ Евро биримдик лидерлер менен да жеке жолугушуп пикир алмашты. Кечээ 3 апрелде мамлекет башчы Садыр Жапаров Борбор-Азия Европа бирлиги саммитине катышуу үчүн Өзбекстан Республикасынын Самарканд шаарына иш сапары менен барды. Аэропорттун флагштокторуна Борбор-Азия жана Европа бирлигинин өлкөлөрүнүн мамлекеттик туулары илинип, учактын алдына килем төшөлүп, ардак кароол ротасы тизилди. Өлкө башчыны Өзбекстан премьер-министри Абдулла Арипов жана башка расмий адамдар тосуп алды. Мамлекеттик иш сапарынын алкагында Ажо Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын президенти Одили Рыно Бассо менен жолугушту. Тараптар бул ортодогу кызматташтыкты кеңейтүү, экономиканын стратегиялык тармактарына инвестицияларды тартуу, биргелешкен инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу, ошондой эле жеке секторду колдоо жана жашыл энергетиканы өнүктүрүү маселелерин талкуулады. Өз кезегинде Одили Рыно Бассо Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын Кыргызстан эри инвесторлорунун бири катары калаарын баса белгиледи. Мындан сырткары таза ичүүчү суунун жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү долбоору башталганын билдирди. Проекты, которые вы упомянули в указанных секторах, энергетика и также водоресурсные проекты по ирригации и управлению водными ресурсами. Спасибо большое, господин президент. Андан сырткары Ажо Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Ляйен менен жолугушту. Анда Кыргызстан жана Европа комиссиясынын ортосундагы кызматташтыкты ырааттуу өнүктүрүү, анын ичинде соода экономикалык байланыштарды кеңейтүү, инвестицияларды тартуу жана туруктуу өнүктүрүү чөйрөсүндөгү демилгелерди ишке ашыруу маселелери талкууланды. Садыр Жапаров Борбор-Азия жана Европа бирлигинин өлкөлөрүнүн ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн форматы динамикалуу өнүгүп, иш жүзүндөгү натыйжаларды бере баштаган баса белгиледи. Ажонун андан кийинки жолугушуусу Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев менен уланды. Эки өлкө башчылары Кыргызстан жана Өзбекстандын лидерлери жалпы чакырыктарды натыйжалуу чечүү жана аймактык коопсуздукту бекемдөө үчүн ынак коңшулук, өз ара урматтоо жана конструктивдүү диалог принциптерин жактай тургандыгын ырасташты. Ошондой эле Садыр Жапаров Европа кеңешинин президенти Антонио Кошта менен жолугушту. Тараптар соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты тереңдетүү маселелери боюнча пикир алмашып, гидроэнергетика жана транспорттук каттамдар жаатындагы долбоорлорду биргелешип ишке ашыруу келечегин талкуулашты. Ал эми Евро кеңештин төрагасы Кошта Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара маселесинин чечилишин кубаттады. Ал акыркы жылдары Кыргызстан аймактык кызматташтыкты чыңдоодо олуттуу ийгиликтерди көрсөтүп жатканын белгиледи. 4 жыл мурун Кыргызстан азыркы акыбалга караганда таптакыр башка абалда эле. Албетте мындан ары дагы көп иштерди жасообуз керек. Акыркы 4 жыл ичиндеги ички дүң продукциянын орточо жылдык өсүү темпи 9%ды түздү бизде. Мамлекеттик бюджеттин кирешеси туруктуу түрдө көбөйүүдө. Мамлекеттик бюджет дээрлиги 3 эсеге өстү, ал эми ички дүң продукт 2 эсеге көбөйдү 4 жылдын ичинде. Биз коррупцияга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы чечкиндүү күрөштөрдү жарыяладык.
Бул күрөш албетте адам укуктарын коргоонун маанилүү куралына айланды десек болот. Анткени ал мамлекеттик институттарды бекемдеп, элдин ишенимин бекемдеп, коопсуздукту камсыз кылат. Инвесторлар тарапка дагы абдан жакшы ушундай бир шарттарды түзүп берет. Ишенимди арттырат, жагымдуу инвестициялык климаттарды арттырды. Ошонун негизинде бизге акыркы жылдары инвесторлордун агылып келишин байкадык десек болот. Мындан тышкары мамлекеттик органдар менен ишкерлер чөйрөсүнүн ортосунда ачык жана ишенимдүү диалог түзүлүп, чет элдик жана жергиликтүү инвесторлор үчүн бирдей шарттар камсыздалды. Өкмөт социалдык багыттагы ички саясатты ыраттуу ишке ашырып, билим берүү, саламаттыкты сактоо жана коопсуздук тармактарында реформаларды улантуудабыз. Акыркы жылдары Кыргызстан аймактык кызматташтыкты чыңдоодо олуттуу ийгиликтерди көрсөтүп жатканын белгилеп өткүм келет. Өзгөчө сиз коңшу өлкөлөр менен мамлекеттик чек араларды жакын коңшулук жана бир туугандык мүнөздө жөнгө салуу боюнча макулдашууга жетиштиңиздер. Азыркы тапта биз бардык маселелерди тынчтык жолу менен чечишибиз керек. А сиз муну абдан жакшы ишке ашырып жатасыз. Мамлекеттик сапарынын алкагындагы бүгүнкү иш планга ылайык президент Садыр Жапаров Борбор Азия Европа бирлиги саммитине катышуу үчүн Самарканддын Конгресс борборуна келди. Ажону Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев тосуп алды. Бүгүнкү өтүп жаткан биринчи саммитке Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Өзбекстандын башчысы Шавкат Мирзиёев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Түркменстандын өлкө башчысы Сердар Бердимухамедов, ошондой эле Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйен жана Европа кеңешинин президенти Антонио Кошта катышты. Бул саммиттин жүрүшүндө сөз сүйлөгөн мамлекет башчы Садыр Жапаров жакын коңшулар менен өз ара пайдалуу кызматташтыкты тереңдетүү, Кыргызстандын тышкы саясатынын негизги артыкчылыктарынын бири экенин баса белгиледи. Приятно отметить, что торгово-экономические связи между странами Центральной Азии и Европейским Союзом демонстрируют уверенный рост. За последние 4 года товарооборот Кыргызстана со странами Европейского Союза. Акыркы 4 жылда Кыргызстандын Европа биримдигинин өлкөлөрү менен соода жүгүртүүсү 2,4 эсеге, анын ичинде импорт 2,6 эсеге, экспорт 1,5 эсеге өстү. Мындай ийгиликтер рыноктардын ачыктыгынын жана преференциялардын жалпы системасы плюс демилгесинин аркасында мүмкүн болду. Ал Кыргызстандан чыккан товарлардын Европа биримдигине мүчө болгон 27 өлкөнүн рыногуна кирүүсүн камсыздайт. Өткөн жылы биз 18 чакан гидроэлектр станцияны ишке киргиздик. Ал эми үстүбүздөгү жылы дагы 15 мындай объектини куруп жатабыз. Буга катарлаш биз жалпы кубаттуулугу 400 мегаваттан ашкан күн энергиясы боюнча долбоорлорду ишке киргиздик. Кыргызстан Европа биримдиги менен аталган бардык багыттар боюнча өнөктөштүктү тереңдетүүгө багыт алганын баса белгилеп, бүгүнкү жолугушуунун жыйынтыгында Борбор Азия менен Европа биримдигинин ортосундагы алакаларга кошумча дем бере турган жаңы конкреттүү келишимдер келип чыгаарына ишенем. Принять активное участие в этих проектах на взаимовыгодной основе. Андан сырткары Ажо өз сөзүндө Борбор Азия жана Европа бирлигинин өлкөлөрүнүн ортосундагы соода экономикалык байланыштардын ишенимдүү өсүшүн канааттануу менен белгилеп өттү. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Самарканд шаары. Саммиттен кейін президент Садыр Жапаров Өзбекстандан Самарканд шаарында өтүп жаткан Борбордук Азия глобалдык климаттагы чакырыктар алдында жалпы өркүндөп өсүү үчүн биригүү эл аралык форумуна катышып сөз сүйлөдү. Мамлекет башчысы өз сөзүндө соңку жылдары климаттын өзгөрүүсү көйгөйү байма-бай. Анын ичинде Бириккен Улуттар уюмунун жогорку трибунасында жана климаттын өзгөрүшү боюнча Бириккен Улуттар уюмунун алкактык конвенциясынын жыл сайын өтүүчү саммиттеринде көтөрүлүп жатканын баса белгиледи. Бир катар мамлекеттер согуштарга жана жаңжалдарга миллиарддаган жана триллиондогон долларларды жумшаарын, ал эми климаттын өзгөрүшү менен күрөшүүгө жана курчап турган чөйрөнү коргоого салыштырмалуу азыраак акча бөлүнөрүн баса белгиледи. Ошону менен бирге мамлекет башчысы климатты каржылоону алуу процесси жана механизми дагы эле татаал бойдон калып жатканын кошумчалады. Развитые страны, включая Евросоюз, бир катар мамлекеттер согуштарга жана жаңжалдарга миллиарддаган жана триллиондогон долларды жумшап жатышат.
Ал эми климаттын өзгөрүшү менен күрөшүүгө жана курчап турган чөйрөнү коргоого салыштырмалуу азыраак акча бөлүнөт. Бардык катышуучулар көйгөйлөр тууралуу айтып, коңгуроо кагып жатышат, бирок кырдаал кескин өзгөргөн жок. Өнүккөн өлкөлөр анын ичинде Европа Бирлиги климаттык каржылоонун негизги донорлорунун катарына кирет. Бирок бөлүнгөн каражат өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн күтүүсүнө жооп бербейт. Муну Бакуда өткөн конференциянын жыйынтыгы ачык көрсөттү. Окружающей среды выделяются суммы несопоставимо меньшие. Мына ушул эл аралык форумдун алкагында президент Садыр Жапаров акыркы 70 жылда Кыргызстанда мөңгүлөрдүн аянты 16% азайганын, 2100 жылга чейин алардын жарымы жок болуп кетиши мүмкүн экенин билдирди. Мамлекет башчысы Кыргызстанда өткөн жылы инфраструктурага улуттуу зыян келтирген, адамдардын өлүмүнө жана жер которууга алып келген жер көчкүлөрдүн саны кескин көбөйгөнүн кошумчалады. Мындан тышкары биз мөңгүлөрдүн интенсивдүү эришин жана алардын мөңгү аянтынын азайышын, суунун аздыгын, кургакчылык жана чөлгө айланууну байкап жатабыз. Жыл сайын алардын саны жана масштабы өсүп жатат, деди президент. Аны менен катар Садыр Жапаров Кыргызстан газдаштыруу аркылуу көмүрдү пайдаланууну азайтууга, электр энергиясын берүүдө жоготууларды кыскартууга аракет кылып жатканын кошумчалады. За последние 70 лет площадь ледников в Кыргызстане сократилась. Биз мөңгүлөрдүн интенсивдүү эришин жана алардын мөңгү аянтынын азайышын, суунун аздыгын, кургакчылык жана чөлгө айланууну байкап жатабыз. Жыл сайын алардын саны жана масштабы өсүп жатат. Акыркы 70 жылда Кыргызстанда мөңгүлөрдүн аянты 16% азайды. Ал эми 2100 жылга чейин алардын жарымы жок болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан улуттук деңгээлде аныкталган салымдарыбызга ылайык биз адаттагыдай бизнес сценарий боюнча 2030 жылга карата чыгындыларды 16%га, ал эми эл аралык колдоо менен 44%га кыскартууну пландап жатабыз. Биз энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү, энергиянын натыйжалуулугун жогорулатуу, газдаштыруу аркылуу көмүрдү пайдаланууну азайтуу, электр энергиясын берүү жана бөлүштүрүүдө жылуулук жоготууларды кыскартуу. Ошондой эле шаарларда жылуулук тутумун жакшыртуу аркылуу көмүртектин нейтралдуулугуна жетишүүнү пландаштырып жатабыз. Кыргызстанда парад 8 майда өтүп, жеңиш күнү президент Москвада болот. Бишкекте улуу атамекендик согуштагы жеңишке арналган парад 8 майда өтөт. Жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Маалыматка ылайык аскердик парад Ала Тоо аянтында болот. Президент Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн жана башка аскердик түзүлүштөрүнүн өздүк курамынын, курал жарактарынын жана аскердик техникасынын катышуусунда аскердик парадды даярдоону жана өткөрүүнү коргоо министрлигине тапшырды. Ал эми 9 майда Садыр Жапаров Москвадагы жеңиш парадына катышаарын президенттик администрациядан тастыкташты. Министрлер кабинетте 1941-1945 жылдардагы улуу атамекендик согуштагы жеңиштен 80 жылдыгы аталышындагы бирдиктүү юбилейлик медаль менен сыйлоо тартибин бекитти. Тиешелүү чечимге Адылбек Касымалиев кол койду. Документ КМШнын бирдиктүү юбилейлик медаль уюштуруу жөнүндөгү чечимин ишке ашыруу максатында даярдалганы айтылды. Коргоо министрлигине аталган медальдарды даярдоо жана тапшырууну уюштуруу тапшырылды. Шайлоодо партиялар 30 округга талапкерлерди сунуштаса 9 миллион сом төлөйт. Бул тууралуу бүгүн 4 апрелде жогорку кеңеште шайлоо боюнча конституциялык мыйзам тууралуу парламенттик угуу учурунда айтылды. Жаңы системага ылайык 30 көп мандаттуу аймактагы шайлоо округу түзүлүп, ар биринен 3 депутат шайланып келет. Гендердик квотанын негизинде 3 талапкердин бири айым болуусу шарт. Ал эми өзүн өзү көрсөткөн талапкер 300 000 сом төлөшү керек. Эл өкүлү Дастанбек Кешев мыйзам кабыл алынса шайлоого байлар гана катыша аларын билдирди. Парламенттик угуунун темасы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары. Кыргызстанда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тартибин өзгөртүү сунушталууда. Тиешелүү мыйзам долбоорун парламент спикери баш болгон 9 депутат иштеп чыккан. Ага ылайык бүгүн шайлоо боюнча конституциялык мыйзам тууралуу парламенттик угуу өттү. Кыргыз Республикасынын президенти жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо. Жыйында баяндама жасаган депутат Улан Примов мыйзам долбоору жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жол-жоболорун өркүндөтүү, жарандардын эл өкүлдөрүнө болгон ишеним деңгээлин жогорулатуу максатында иштелип чыкканын белгиледи. Жаңы системага ылайык 30 көп мандаттуу аймактык шайлоо округу түзүлүп, ар биринен 3 депутат шайланып келет. Гендердик квотанын негизинде 3 талапкердин бири айым болуусу шарт. Ар бир округда 3 депутат шайланат. Ал 3 депутат экиси
эркек болсо, бириси аял болот. Же жалпылап айтканда 90 депутаттын 30 орнун биз гендердик квота менен биздин аялдарга берип атабыз. Ошондой эле дагы бир өзгөртүү, биз мына залогту өзгөртүүнү киргизип атабыз. Мындайча айтканда көбөйтүп атабыз анын көлөмүн. Эгерде мурун сама өзүн өзү көрсөтүү жолу менен 100 000 сом төлөсө, бүгүнкү күнү биз аны 300 000ге көтөрүп атабыз. Ошондой эле саясий партияларга 9 миллион сомго чейин. Талкуунун жүрүшүндө БШКнын төрагасы Тынчтык Шайназаров аталган конституциялык мыйзам долбоорун колдой турганын белгилеп, шайлоочулардын тизмесин түзүү жана добуш берүү жол жоболору, өлкө чегинен тышкары добуш берүү шарттарын жеңилдетүү максатында жаңы программалык камсыздоону иштеп чыгуу жөнүндө кыскача маалымат берди. Шайлоодо партиялар 30 округга талапкерлерди сунуштаса, 9 миллион сом күрөө төлөө талабын БШК колдоду. Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясы, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары демилгелеген Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын долбоорун колдой тургандыгын билдирет. Эгерде ушул мыйзам кабыл алынып калса, биз жаңы программдык обеспечение иштеп чыгып, ошондо биздин жарандар кайсыл жерде болбосун, эгерде ошол шаарда, кайсыл мамлекетте болбосун, сыртта, кайсыл шаарда биздин шайлоо участкасы ачылган болсо, ошол учурда болгону паспорт менен келип, добуш бергенге биз ушундай шарт түзүп бергенге аракеттерди кылып атабыз. Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзам сунушталып жаткан өзгөртүүлөр кабыл алынса, шайлоого байлар гана катыша аларын билдирди. Анын айтымында мыйзам долбоорунда сунушталган шайлоо күрөсүн 300 000 сомго көтөрүп, аны кайтарымсыз кылуу карапайым адамдардын шайлоого катышуусуна тоскоолдук жаратат дейт эл өкүлү. Увеличить избирательный залог состав. Өзүн өзү көрсөткөн талапкерлерге 100 000 сом күрөөнү 300 000 сомго көтөрүү сунушталууда. Демек, кимге 300 000 сом көп акча эмес болсо, ошол шайлоого катыша алат. Мугалим, өрт өчүрүүчү, дарыгер шайлоого бара албайт. Кедей болсоң шайлоого катыша албайсың деген сөз. Бул байлардын гана шайлоосу болот. Ты должен сидеть дома, ты не сможешь участвовать на выборах. Это выборы для богатых только. Жыйындын жүрүшүндө бир катар сунуштар айтылып, мыйзам долбоорун колдогон тараптар да пикирин билдирди. Депутаттар Айбек Алтынбеков менен Мирлан Самыйкожо үгүтчүлөрдүн санын кыскартуу зарылдыгына токтолуп, 30 көп мандаттуу аймактык шайлоо округдарынын чек араларын аныктоо механизмдерине көңүл бурушту. Бул 1000 үгүтчү алуу бул коррупция деп ойлойм мен. Эмне үчүн дегенде, мыйзамда 1000ди көрсөткөндөн кийин ал 1000 үгүтчүнү алгандан кийин, аларга айлык төлөгөндөн кийин, аны ким төлөй алат? Аны байлар гана төлөй алат. Бүгүнкү күндө байларга гана мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошон үчүн ушуну кыскартуу боюнча ушул сунушту карап койсоңуздар. Округдардын бөлүнүшү боюнча дагы суроо болду. Түндүк түштүк маселеси бар да бизде мына. Ошондо 30 округ болгондо 15-15тен так бөлүнүп атабы же 14-17 болуп бөлүнөбү? Ушуга жооп бере аласызбы? 15-15 болот. 15-15 болот, Ушул тапта иштеп жаткан мыйзам боюнча өзүн өзү көрсөткөн талапкер 100 000 сом күрөө төлөшү керек. Жаңы сунушта бул сумма 300 000 сомго көбөйүп жатат. Ал эми саясий партиялар үчүн күрөө 1 миллион сомдон 9 миллионго көтөрүлөт. Жаран өзү же партия борбордук шайлоо комиссиясына күрөөнү төккөндөн кийин гана шайлоого катталат. Күрөөдөгү каражат саясий партияларга да, өзүн көрсөткөн талапкерге да кайтарылбайт. Парламенттик угуунун жыйынтыгында министрликтердин жана ведомстволордун өкүлдөрү аталган конституциялык мыйзам долбоорун колдой тургандыктарын белгилеп, өз сунуштарын киргизишти. Коомдук сын пикирлердин баардыгын сунуштамасы эске алынсын деп, урматтуу депутаттар, добушка коюшум керек. Добуш берип коюңуздар, макул болсоңуздар. Макул. Айбек Исабеков, Шазат Эгембердиев, Регион. Ош облусунун Ноокат районунун аймактык ооруканасында мыйзамсыз иштен алынган дарыгерлер кайрадан жумушка алынды. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Маалыматка ылайык, райондук прокуратура аймактык оорукананын жетекчиси эмгек мыйзамдарын бузуп, 4 бөлүм башчыны ээлеген кызматтарынан негизсиз бошотуу буйругун чыгарганын аныктаган. Жүргүзүлгөн чаралардын натыйжасында мыйзамсыз кабыл алынган буйруктар жокко чыгарылып, аталган кызматкерлер мурдагы жумуш ордуларына кайрадан кабыл алынган.
Жалал-Абадта никап жана паранжа боюнча кыз келиндерге түшүндүрүү иштери уланып жатат. Бүгүн 4 февралда коомдук жайларда тейлөө кызматтарын көрсөткөн мамлекеттик мекемелерде кыз келиндерге никап маселеси боюнча маалымат берилди. Иш-чара УКМК облустук милиция, мамлекеттик дин иштери боюнча комиссиясы жана облустук казыят биргеликте өткөрдү. Иш-чарага биздин чыгармачыл топта катышып, калкка тегез маалымат жеткирип жатышат. Рейд боюнча Сел Сыдыкова сөз кылат. Çeçmesin be. Eski tutal штраф салали уже. Никап жана паранжага мыйзам менен тыюу салынгандыгы боюнча түшүндүрүү иштери уланып жатат. Бүгүн Жалал-Абад облусунун Сузак жана Шаардын аймагында рейд иштери уланды. Ага ылайык коомдук жайларда кыз келиндерге никапка тыюу салынгандыгы боюнча айтылып, алгач эскертүү берилүүдө. Мыйзам күчүнө киргендигине 2 айдын жүзү болду. Ага карабастан кыдыруу учурунда талапты сактабагандар четтен табылды. Көпчүлүгү ооруп жатканын шылтоо кылса, экинчиси маалыматы жоктугу менен түшүндүрүштү. Мамлекеттик ишканаларда, коомдук жайларда бетин, жүзүн жашырып жүрүүгө тыюу салынды. Ал берени боюнча жеке адамга 20 000 сом айыппул салынат. Азыр ошол боюнча элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эскертип, коомдук жайда, мамлекеттик ишканаларда бетти жаап жүрүүгө болбойт деп. Андан кийин дагы эле кайталана берсе, анда уже протокол толтуруп айыппул салууга туура келет. Айып салгандан кийин 20 000 өз убагында 1 айдын ичинде төлөбөсө, уже пенясы кетет. Пенясы 20 000 кошулганда 40 000 уже сот аткаруучулар өткөрүп берет, төлөшкө туура келет. Иш-чара улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, облустук милиция тарабынан биргеликте уюштурулду. Тиешелүү кызматкерлер Сузак районунун Атабеков айлөкөтүнө да барышты. Алар эл көп топтолгон жайларда мамлекеттик мекемелерге кирип маалымат беришти. Ошондуктан бетти жабуу боюнча азыр түшүндүрүп кетип атабыз. Эртеңден мына 1-майдан баштап уже полный бир штраф сала баштайбыз. Ошондуктан эртеге билбей калдым, укпай калдым деп айтпаңыздар. Тууган уруңуздарга, тааныган билгениңиздерге бар жона жеткирип айтыңыздар. Чтоб эртеге мен билбедим, укпай калдым деген сөз болбош керек. Потому что незнание закона не освобождает от наказания деген сөз бар. Никап япылмасын депти, штраф салынады деп. Мыйзамды сактайсыздарбы? Ооба, сактайбыз. Негизи сиздин пикириңиз кандай ушул бетин жапкандарга? Менин пикирим ошо мүмкүн эмес, анака боюнча. Бети ачып жүрүшсө, мана адам көргөн эми тааныса болот. Энди президентimiz nimani qabul qilsa, shu to'g'ri deb bilamiz endi. Hajga umraga borsangiz ham 500 to'sib kirish man qilinadi ekan. Endi shunchalik mamlakatimiz qonunlar chiqargandan keyin biz ham tushunib yurganimiz yaxshi-da. Мыйзам коомдук жайларда жарандардын коопсуздугун жана идентификациясын жогорулатууга багытталган. Никап динибизде дагы парз эмес. Ал эми хиджаб кийүүгө, жүзүңүздү ачып жоолук салууга эч кандай тыюу жок. Бул жерде хиджаб жөнүндө эч кандай сөз болбош керек. Хиджаб деген маселе бул 5 убак намаздын өкүмүндөгү фарз болгон нерсе. Бүгүн хиджаб тууралуу эч ким эч кандай сөз аткан жок. Жалпы аялдарыбыз хиджаб менен өзүнүн ибадатын, тиричилигин, көчөдөгү баскан турганына эч ким каршылык кылбайт. Бул жердеги нерсе никап боюнча кетип атат. Бул никап биздин маскап боюнча дагы, биздин үрп-адат, каада, салтыбыз боюнча дагы бул адатка айланган нерсе эмес. Бул сүннөткө дагы, фарзга дагы жатпайт. Бул мустахаб амалдарынан. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул жөнүндө эч кандай талаш тартыш маселе болбош керек. Хиджаб менен толук кандуу ибадатын кыла берсин. Ал эми никап боюнча бүгүн уруксат жок. Ушул эле маселе боюнча кезинде Чубак Ажыга дагы суроо берилип, ал өзүнүн жообунда каршылыгын билдирген. Бул маселеге мындайча токтолгон. Паспорт столуга барсаң жүзүңдү ач деп кыйкырды. Ал жерде эркектер көп болчу. Шуга кандай карайсыз? Жүзүңдү ачкының. Ооба, эми жүзүңдү жаап алсаң анда сүрөттү коюп эле көмүр менен карайтып коюш керек болот. Кантип сени бирөө тааныш керек болот. Эби чени менен болуш керек. Ушундай кыйын болсоң күйөөңү жетелеп ал карап турсун, жүзүңдү ачып паспортко түшүп алгының, жүздү жапкан сага парз эмес, ал сүннөт болуп эсептелет. Ошол кара кийген, кара жоолук кийип, анан жүзүн жаап алып эл каралап кеткендерге мен да каршы болот элем. Андай биздин салтыбызда жок. Ошо силерге окшоп капкара кийинип алып элдин баарын үркүтүп атасыңар. Туура, аныңар сүннөт, жакшы. Бирок ошон элибиз түшүнбөстөн жанагы жоолукчан жүрбөгөндөр, көчүк ачык жүргөндөрдүн баардыгы силерди көрүп, чочуп жүрөгү түшүп, динден алыстап кетип атышат. Чын эле эл катары эле кызыл көйнөк, сары көйнөк, ак көйнөк кие берсең, эмне фарзың бүтпөй калабы? Элдин баарын үркүтүп, бир эле сен мусулман болбасаң, калгандар мусулман болбош керекпи? Акыры жүрүш турушуң, кийимиң, үрп-адат дегенде сен караш керек болот го. Динди бир эле сен түшүнүп, элдин баары түшүнбөй калганбы?
Senden de ilimde 10 yıl sana sabak bere durgan, sen eme senin güyöngün ustazına sabak bere durgan şeyhalar jönele giyinip, jakşına kayırıp joluk salınıp yürüşür. Bir jolu çekten çıkıp kettiңер. Oşun ayt anda kılba degen bolsa bir jol jaman görüp bardığın çekige süre beresiңер. Etiyat bolgula, el katarı jakşına kayıp oluttu öndördü giygile. Kapkara giyinip gözüңөрдү görsötüp içine kaçtı boyap koyuyorsun. Eldin barın jürөгүn düşürüyorsun. Anday bolboş gerek. Parda takıp atasın büyüğünde oturanda. Eştigen sana gereği yok bulut. Pasport koyarsan jönlet düş. Жылың аштап койсом не кылат эле? Кудайга шүгүр биздин мамлекеттеги жолук менен уруксат берилген. Боёкчуну атасын сакалын боёт болуп, бир жол чектен чегип өтө турган болду. Көчөнүн бардыгы ошо беттерин тоскон узун кара кийип алган. Анда эмне кыласың узун кийип көчөгө чыгып отур үйүңдө. Күйөөң баксын сени. Бейлей кетсек түшүндүрүү иштери уланат. Ушундай эле рейд облустун башка райондорунда да өткөрүлүп, жеринде чара көрүлөт. Асель Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы, Жалал-Абад. Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясынын балансынан мыйзамсыз чыгарылган 2 кабаттуу имараты бар жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Тергөөнүн жүрүшүндө 2004-жылы Кара Суу раймам администрациясынын айрым кызмат адамдары администрациянын аймагында жайгашкан жер тилкесин жеке менчикке чыгарууга көмөк көрсөткөнү аныкталган. Жеке менчикке өткөндөн кийин аталган жерге 2 кабаттуу коомдук тамактануучу имарат курулуп, бүгүнкү күнгө чейин иштеп келген. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жыйынтыгы менен жогоруда атылган жер тилкеси имарат менен бирге мамлекеттин балансына кайтарылды. УКМК Кара Суу шаарынын Борбордук базарынан 5600 чарчы метрди түзгөн жер тилкелерин мамлекеттин балансына кайтарды. Тергөөнүн жүрүшүндө жер тилкелерин каттоодо Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптары бузулгандыгы аныкталган. Аталган базардын аймагы айыл чарба багытындагы жерлер категориясына кирет, бирок ал иш жүзүндө коммерциялык максатта колдонулган. Бул боюнча Кыргыз Гепразия мамлекеттик ишканасынын расмий маалыматында тастыктайт. Жүргүзүлгөн тиешелүү иш-чаралардын натыйжасында аталган базардын аймагынын мурдагы ээлерине ижара акысы түрүндө ай сайын 250 миңден 300 миң сомго чейин акча каражаттары келип түшкөнү. Ал эми бир соода түйүнүнүн орточо наркы 60 миң АКШ доллары түзөөрү аныкталган. Тергөө ыкчам иш-чараларынын жыйынтыгы боюнча жогоруда аталган жер тилкелери мамлекеттин балансына өткөрүлүп берилди. Өлкөдө соңку кездери суга суунун тарифи талкуу чордонуна түштү. Анткени министрлик бул тармакта реформа жасап, суу пайдалануучулар ассоциациясын жоюп, суу чарбаларынын жоопкерчилигин көбөйтүп жатат. Мунун артында суунун тарифи өзгөртүлүүдө. Алсак бир жолу сугаруунун баасы 500 сом, шарты катаал райондордо 250 сом деп белгиленди. Суу чарба башкармалыктары дыйкандын эгинен талаасын эсепке алып келишим түзөт. Реформа ишке ашса, ар бирине суу жеткирлерине кепилдик беришет. Суу койганбыз алы бир жолу да суу койганбыз жок. Арада суу жок да. Дыйкан Алишер Сыдыков арыкка суу келишин же жамгыр жаашын күтүп жүрөт. Анткени 50 сотык аянтка эккен кызылчасы тез арада сугарылбаса куурап өнбөй калышы ыктымал. Сыдыков кызылчаны эккенине 2 жумадан ашкан. Бирок бул аралыкта суу жоктугунан сугарылган эмес. Мана жерде чыккан, май чыкмаган, мана аям чыкмаган. Уже суу коймосак bu çırıp kalat da şunça rasotluğa kүйüp kalamız. Endi Hudadan yağmur sorayapız. Şu arılarımızga suudu berişse tezroq çoңlar. Nalovlarını төлeyapız suudu. Su ana kelet, mene kelet, unga bar, bunga bar deyapti. Biroq arıды qarasangiz suv yo'q. Endi kutib turibmiz suv kelib qolsa shuni qo'ysak chiqsa. Endi suv bo'lmay qolsa rasotga kuyib qolamiz da shuncha rasot qildik. Bir pachka urug'ni 4700 dan alып ekkenmen, 4 pachka urug ekkenmen. Сыдыков дагы 50 сотуктай жерге бир ай мурда эккен картошкасы өнүп калганы менен атайын суу бериле элек. Анын айтымында апрелден тарта суга суу келери айтылган. Бирок азыркыга чейин дайын жок дейт. Картошкалар чыгып калды. Бурун жамгырдан алдын экүүдүк, жамгырман чыгып калды бу. Азыр неге суу берилбей жаткан силерге? Билбейм. Налог топтайдыганга сурасам, о неме чоңларга чал deyapti. Falançıga var, pistançıga var deyapti. Biz bunu tanımaymiz. Akça ap ketişti biladi, suudu apga bermayapti. To'g'ri yapti, endi mana jashirish keragi yo'q. Apreldan keladi degan kutib turibmizmi? Traktor ham qimmat. Hozir buni bir odamga kuniga 1000 so'mdan berib ektiramiz.
1000 сомдон бери мени чаптырыппыз. Суга суу ала турган дыйкандар суу чарба башкармалыгына кайрылышы керек. Алардын билдирмесине ылайык айтылган күнү керектүү өлчөмдө суу бериле турганын башкармалыктан билдиришти. Ушул тапта Жалал Абад облусунда каналдарды оңдоо жана насостук станцияларды даярдоо иштери аткарылып жатыптыр. Жана ошондой эле бизде облусто жалпы 58 насостук станция бар. 58 насостук станциядан 54 планга кирген. Сугат мезгилине даярдоо, капиталдык оңдоону өткөрүү боюнча. Бүгүнкү күндө бардык насос станцияларда иштер жүргүзүлүп, негизги сугат суузун бергенге 80% даяр. Ушундай болду. Анан гидротехникалык курулмаларыбыз бар, жана ошондой эле суу өлчөөчү курулмаларыбыз бар. Аларды дагы сугат мезгилине даярдап атабыз. Өлкөдө ирригация тармагында реформа жүрүп, тарифтер дагы өзгөрүлмөкчү. Алсак Жалал Абад облусу боюнча Чаткал, Токтогул жана Тогузторо районунун шарты катаал болгондуктан бир жолку сугаруу 250 сом, ал эми башка аймактарда 500 сом болот. Өзгөрүүнүн алкагында дыйкандын эгини, талаасы эсептелип, келишим түзүлөт. Мунун арты менен ар бирине суу жетет дешет. Ошол дыйкандын мисалы 1 гектар жери болсо, эгин түрү сөзсүз каралат. Поливная норма и оросительный норма деп коет. Оросительный норма бул 1 жылдык бере турган суунун көлөмү сөзсүз каралат. Себеби биз ошол дыйканга бая сугат суузун жеткирип беришибиз керек. Ошо поливке бөлүп, мисалы 4 жолу суу алса, 4 жолу бөлүп керектүү өлчөмдө сууну бөлүп бериш керек да. Эки тариф болду. Катаал шарттардагы тариф бул 1 гектар аянтка 250 сом деп айтылды. Башка региондордо 500 сом болду. Бирок, урматтуу фермерлер, бул жерде СПА сыяктуу биз андай кылган жокпуз. Эгерде биз 1 гектарга биз 500 сом алып аткан болсок, бирок биз милдет түрдө көлөмүн дагы биз жоопкерчиликти алып атабыз. Мисалы, дан эгиндери боюнча. Дан эгиндери боюнча 1 гектар жерге 1100 куб суу жетиш керек. Эгерде 1 гектар жерге 1100 куб суу жетсе, бул деген мыйзам чегинде жана норма менен бир поливке жетиштүү суу. Кыргызстанда жалпы 28 000 километр каналдар болсо, анын 6 000-ин суу чарба башкармалыктары, калганын суу пайдалануучулар ассоциациясы тейлеп келген. Реформадан кийин каналдарды толук түрдө суу чарба башкармалыгы көзөмөлдөй баштайт. Ошого биз дагы эмне үчүн жаңы тариф дегенди? Бул жаңы тариф деген бул биздин мыйзам чегинде көрүнүш. Эмне үчүн дегенде, ар бир кубтун бир баа болот. Жана бир кубтун 1 гектар жердин бир баа болот. Жөн эле биз сезондун төлөмү деп айта албайбыз. Ошого тариф деген көлөмгө жана аянтка болуп калды. Кыргызстан боюнча 15 райондун шарты катаал болуп эсептелет. Министрлик бул реформаны каналдарды оңдоп түзүү, ал эми дыйкандарга жетиштүү суга суу жеткирүү аракети катары белгиледи. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 5-7 апрель күндөрү нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу тоо этектериндеги райондордо сел жүрүп, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлүүдө. 5 апрелде көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын айрым жерлеринде жаан катуу жайт. Тоолуу райондордо жолдор тоңголок жана тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Регион телеканалынын күндеми маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Сиздер күндүн маанилүү делген кабарлары менен тааныштыңыздар. Студияда Кундуз Кенжебаева болдум. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.